Ар жыл сайын айланып келе турган 8 март. Жаңы жылда да, жаңы жылдан кийин 8 март, андан кийин дагы февраль, май айы майрамдарга бай айы, айтор ошо майрамдар маселеси. 8 март. Неге бүгүн үй бүлөлөр көбү ажырашып атат? Өзүнүн укугун билбейт. Аял өзүнүн өлчөмдөрүн билбейт, эркек өзүнүн укугун билбейт. Ошондуктан бүгүн ажырашуу өтө көп. Байкасаңыз коомубузда турмуш кургандардан ажырашкандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: өзүң кийгендей кийиндир аялыңды, өзүң жегендей жедир аялыңды, өзүң баскандай бастыр аялыңды, өзүң ооруп калсаң кандай айыгасың, кандай таблеткаларды кымбатына карабастан ичесиң жейсиң, аялыңды дагы ошондой мамиле кыл. Адилетсиздик бүгүн көп болуп атат да коомубузда. Аялдарыбызды көчөгө чыгарып коюп, иштеткендер болуп атат. Россияга жөнөтүп коюп, коркпостон ашын тамагын жеп аткандар, акчасын жеп аткандар болуп атат. Ошо маселеде бүгүн эмне үчүн аялдар 8 мартты күтүп атат? Себеби биз эркектер ошого мажбур кылып атабыз да. Мусулмандар үчүн ар күнү 8 март, ар күнүбүз 8 март. Мында өзүңүз эле байкасаңыз, 8 март күнү гүл берип, 8 март күнү жакшы мамиле кылыш бул мусулмандардын аялдарына карата кордук болуп калбайбы? Мына кенен ойлонгон адамга жетерлүү эмеспи ушул, урматтуу мекендештерим? Бүгүн иштетип жаткандар, аял иштесе жакшы. Өзү эркек каалоосу болсо иштесе жакшы. Бирок иштебесе, кааласа каалабасы эркек аны кийим кече менен, тамак аш менен камсыз кылышы керек. Бирок каалоосу барбы? Мугалим болом деп атат, аялдардын табиятына туура келген ишти иштейм деп атабы? Ал өзүнүн жеке каалоосу. Иштесе, урматтуу мекендешим, анын акчасына тийбеш керек. Бирок үй бүлөмө, күйөөмө, балдарыма жардам берейин деген максатта иштеп, акча чогултуп берип атса күйөөсүнө, бул башка маселе. Берсе, Аллах ыраазы болсун андан. Бирок жеке өзү аламын деп атса, жеке өзүм зарплатам өзүмдүкү дей турган болсо, эркек киши ага тиишкенге, киришкенге акысы жок. Ушул маселени билип алыш керек. Өзү тапкан акча өзү кожоюн. Айта турган маселе ушул. Берүүгө милдеттүү эмес, ыктыяр өзүндө деген урматтуу мекендешим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол аялдарына, жубайлары келип суроо берип пайгамбарыбызга: "Я Расулулла, кимибиз биринчи сиздерге барабыз? Сиздин аркаңыздан ким биздердин аялдардан, жубайлардан кимибиз сиздин аркаңыздан биринчи барабыз?" деген учурда пайгамбарыбыз: "Кимиңердин колуңар узун болсо, ошоңар барасыңар" деген да. Аялдар кызганыч маселесинде да өзгөчө да. Келип алып баягы чөптөрдө колдорун өлчөштү баштайт. Анан бир аялдын колу узунураак чыгат. Бирок негизги магызы, негизги мааниси пайгамбарыбыз эмнени айткан эле? Садакада, ихсанда, кайрымдуулукта кимиңердин колуңар узун болсо, ошоңар менин артымдан барасыңар деген, жана бул болуп өтөт. Ким болот? Зайнаб бинту Жахш радиаллаху анха энебиз бул маселеде утуп чыгат. Ал себеби ишкер эле, кийим тигиш маселеси, материал жана башка жумуштарды көп кылып, кайрымдуулукту дагы өтө көп кылат эле. Андан Аллах ыраазы болсун. Бул пайгамбарыбыз айткан маселе. Эми урматтуу мекендешим, мындай ойлоп карасаңыз, биздин коомубузда болуп жаткан маселелерди. 8 мартка жакын, ошо 5 марттан башталат, көчөлөр гүлдөргө толуп калат да. Аялдардын бардыгы ушул 8 март деп туруп алат. Неге? Себеби жыл боюнча белек алган эмес да, подарка алган эмес күйөөсүнөн. Атасынан, жакынынан, индиден, байкесинен подарка алган эмес. Акыркы жолу качан подарка бердиң десең, мурдагы 8 мартта айтат да көп эркектер. Себеби ошол мартта мажбур кылган аялдар. Эгерде биз эркектер ар бир күнү урматтап, энелерибизди, эже карындаштарыбызды урматтап сыйласак, 8 мартка кажет калбайт. 8 мартты күтпөйт. Бир аял айтат: "Мен эң жаман көргөнүм 8 март" дейт. Неге? Ошол күнү баардык бузукулуктар болот, баардык күнөөнүн, зинанын эшиктери ачылат. Гүл бериштен башталат, шоколад бериштен башталат баардык нерсе дейт да. Мишкадан башталат баардык нерсе. Себеби ошол күнү башкалар окшоп калбайлы деп, 8 мартта бергендей болуп, күнөөкөр болуп калбайын деп, күйөөм ошол күнү гана мага подарка, белек бербейт, башка күндөр бүт белек берет. 8 мартты ошондуктан мен жек көрөмүн дейт да. Чындыгында эркектер мындай ойлоп карасаңыз, качан аялыңызга белек бердиңиз? Азыр өзүңүзгө мындай суроо кылсаңыз, качан бердиңиз белек? Бир жылда бир жолубу? Урматтуу мекендешим, уялышыбыз керек. Бир гана 8 март күнү мусулмандар аялдарын урматташы бул акарат болуп эсептелет. Биз ар күнү сайын урматтайбыз апаларыбызды, эжелерибизди, карындаштарыбызды. Албетте дүйнө матах. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Дүйнө матах, буюм." Ушул буюмдардын ичинен эң жакшы матах бул салиха аял деди да.
Жолго чыккан учуруңда мен мисалы сапарларды көп кылам. Кайсыл жерге Чехия, башка бүт мамлекеттерге сапар кылган учурда албетте тийиштүү авиабилетти, баягы билетти карайсың, башканы карайсың. Айтор кайсы сапарга чыкпасаң, бирөө шерик болуп калса, шеригиңди да карайсың да. Кокус бир жерге машинада, таксиде барып кала турган болсоң да, мындай насыбай сасыбайбы, сигарет сасыбайбы, машинанын ичи кандай жыттанат, адамга карап баа бересиң да. Ошо менен жолдош болосуң. А сиз өмүрлүк жолдош тандаган учурда 40 жыл, 50 жылдык жолдош боло турган аялды кандай тандайсыз? Аял болуп туруп эркекти кандай тандайсыз? Берген подаркасынабы? 8-март калданып каласызбы? Урматтуу эже карындашым, ойлонушуңуз керек бул маселеде. Дүйнө буюм экен, буюмдардын ичинде эң жакшысы салих аял экен. Ал ар дайым салихалыгын кылат, жакшылыгын кылат. Парасат, буган парасат, акыл өзүнүн ордунда болот. 8-мартты күтпөйт. Бир нерсе алып бер деп 8-мартты күтүп отурбайт. Эркектер келиңиздер өтөлү ушул маселеге. Кандай маселеге? Балдарыбызга сөз түрдө жаңы жылды келишин күттүрбөстөн айыттарда белектерди берейди. Айыт жаңы жылдай көрүнүп калат аларга. Аялдарыбызга, аялдар да келиңиздер айтайлы күйөөңүзгө, мага айытта подарка бер, 8-мартта кереги жок деп айткыла. Айытка жакын, айыттык маанайды, жылмаюуну, майрамдык маанайды ошо айытта көтөргүлө. Айыттарда ушул өлгөндөрдү эстеп эле, өлгөндөрдүн майрамы эмес. Айыт тирүүлөрдүн майрамы. Келиңдер тирүүлөрдүн майрамын кылбайлыбы? Мында байкасаңыз, жоолукка каршылар бар. Аялдар жоолук чечпейт. 8-март мен неге алып келип атам? 8-март жоолуктар чечилген күн да. Ушул жоолуктар, аппак жоолуктар, мындайча айтканда, аял өзүңдү көрсөт, көкүрөгүңдү көрсөт, өздүгүңдү көрсөт. Багы бүгүн да чала психологдор бар го. Чыгып алып ар некени сайрап, күйөөсүн укпаган аял ушу психологду угат да. Бир этегин жаппаган аял келип акыл үйрөтөт муслима аялдарга. Биринчиден агам каршы, атам каршы деп эже карындаштарыбыз айтат да, жоолук кийбейсиң десең, акем жаман көрөт, атам жаман көрөт, көчөдө жаман көрүнөм, көчөлөрдөгү көз караштардан уяламын дейт. Мындайларга эмне деш керек? Өзүңдүн жан дүйнөң кандай? Атейиниң жада калса каршы чыкса, шарияттын чегинде. Шарияттын сырткары нерселерди айта турган болсо, балам бар арак алып кел десе, арак алып келишиң шарт эмес, алып келбешиң керек. Кызым бар сойкулук кыл десе, аны кылбашың керек сен. Ата-эне айтса да кылбашың керек. Ошол сыяктуу жоолук маселесинде чеч, кийбей болсо, бул маселеде башкалардын көз карашы маанилүү эмес сага. Эгер чындап өзүң каалооң болсо, кыласың. Башкалардыкы мындай эле үстүртөн басма сөз болуп калат. Негизги жан дүйнөңө акыркысы келип, по-любому адам акыркы чекти өзү чечим чыгарат го, туурабы? Чымы? Акем каршы, агам каршы деген токтот, жоолукка ки, жоолукту так. Ыстыкка чыдабаймын дейт. 40 градус ыстык, мага ыстык чыдабайм, мүмкүн эмес дейт да жоолук. Бул кичинекей эле жоолук. Кудайдын тозогудан коркпойсуңбу? Кыш келгенде жылуу кийинип аласың. Кичине күнү жылып калса чечинип аласың, бул уят эмеспи? Чечинүү маданиятсыздыкка кирет, маданияттуулукка эмес. Эртең жаз келип атат, кыздарыбыз жарышат. Неде? Кийинүүдөбү? Ташып тартуудабы? Китеп окуудабы? Жок. Ким көбүрөөк чечинет? Ким эркектерди көбүрөөк азгырат? Көчөгө жасанып чыгат, бирок үйдө каалагандай жүрөт. Ыстыкка чыдабаймын дегендерге Кудайдын тозогунан корк дейт экенбиз. Ал эми кээ бирөөлөр зеригет. Кийип не кылам? Узунго, башкаго деп ар кандай маселелерди айтышат. Зеригет айтор. Ыстыкта не кылам деп, а? Бул зеригүү, мода жана башка маселелер үчүн кийилбейт. Кээ бирөөлөр бар, сойкулук көчөсүндө жүрөт, арам иштерди кылып жүрөт, анан имандуу болуп алайын деп жоолук кийип алат да дароо. Эптеп жакшыраак турмушка чыгып кетейин деп жоолук кийип, ушундай кылып алат. Мындайлар бар чындыгында. Жоолук имандуу көрсөтүш үчүн эмес. Эркектерди алдаш үчүн эмес. Сенин чыныгы жан дүйнөң эртең көрүнүп калат турмуштан кийин. Ошондуктан мода үчүн, зеригиштен башкадан эмес. Же фотосессия үчүн эмес, бүгүн фотосессия үчүн баягы атайын соцсеттерге жайлаш үчүн эле кийишет. Кудайым өзү сактасын айлардан, а? Орунбой эле душам таза болсо деген адамдар бар. Орунбойм, бирок жүрөгүм таза дейт да. Сенин жүрөгүңдүн тазалыгынын далили сыртта билинет. Намазыңда, орозоңдо, жоолугуңдан билинет. Эгерде душаң паң басып, заңдап,
кир деп кеткен болсо, жолугуң жок, намазың жок, орозоң жок болуп жүрө бересиң. Анан душам таза деп коет да. Жок, сеники баягы эски заң басып кеткен асфальт жолдогу баягы тегерек темирлер бар, ошондон айырмасы калган эмес. Бир урсаң заңдар төгүлөт. Ошондой сенин жүрөгүң. Ошондуктан менин душам таза, бирок Кудайдын амалдарын аткарбай атасың да. Кудайдын амалын аткарыш керек. Ошондо жүрөгүң тазалыгы билинет. Оронбой эле душам таза болсо болду дегендер угуп алгыла мына. Ушундай деп жооп берет экенбиз. Азыр жашсың дейт. Ушунун ата-энелери дагы айтышат. Азыр жашсың, каалаганыңды кийип кал, кыска кийинип кал, юбкаңды кийип кал, каалагандай жүрүп кал деп ата-энелер кыздарына айтышат. Кыздар азыр жашмын, кийинип алайын, эртең карыганда жүрөм да, жолугумда ошондо киемин да дегендер бар. Же келин болуп кийген барганда киемин да жолугумду деп айткандар бар да. Атайын бир чектөөнү коюшат. Бирок бул маселеде сага ким кепилдик берет? О мүрзөгө барсаңыз, фаланча кыз мынча жашта өлөт, мына кыз мынанча жашка чыгып өлөт деп жазылган эмес. Аларга күтүүсүз келген. Азраил мынтип карап турбайт сени карышыңды. Бүгүндөн баштап жолугуңду так, жолугуңду кий. Жолугуң сенин бактың, жолугуң сенин бактың, устоз айтмакчы. Ойноп кал, жашап кал, жыргап кал деген маселени жейиштир. Азраил сени карап күтүп отурбайт. Убактың келди, алып кетет. Кээ бирөөлөр мындай да, урматтуу мекендештерим, подружка эң жаман нерсе подружка. Кыздар үчүн эң коркунучтуу, эң опасный, эң жаман нерсе подружка. Мындан өткөн жаман нерсе жок. Мында байкасаңыз, алкаш кантип алкаш болуп кеткен? Дароо эле алкаш болуп кетти төрөлүп. Жок, ага келип достор айтты, кичине жүр деди, кичине куюп берди. Алсаң эркексиң, албасаң эркек эмессиң деди. Сигарет чегишти ошол достордон үйрөндү. Ошентип алкаш болуп кетти да. Намаз окуган, тасбih тарткан сонун балдарчы, мешитке каттаган балдарчы. Булар да жүр деди, бир айтты, эки айтты, досторго кошулду, жакшы досторго кошулду, анан барып чөйрөсө оңолду да. Айтайын дегеним, достун дининде болот. Пайгамбар да айтат го, адам достун дининде болот. Кимди дос тутканыңарды карагыла. Подружкаң ким, кара, маани бер. Подружкалар тосуп турат да кээ бир кыздарды. Достору тосуп турат. Мен кийинем десе дагы, койчу, мындай болбочу, эркин эле жүрчү, өзүңдү чырайың тосуп не кыласың, эскиче болбочу деп ушу подружкалар тосуп калат көп учурда. Подружка көп учурда сага зыян келтирет. Мындай подружкаларды менен аралыкты кээ бир учурда сакташ керек, кээ бир учурларда токтотуш керек мындай подружкалар менен. Подружкадан өткөн жаман нерсе жок экен. 8 март жолукта чечилген күн дедик. Муну ойлоп тапкандар, ошо иш таштоочулар жеңилирээк жумуш бер деп, ар кандай митинг сыяктуу нерселерди уюштуруп чыккандар, аягы суюк аялдарга барып такалат да бул майрам. Ал күндө өзүңдү башкаларга теңебе. Аягы Америкага барып такала турган майрамды өзүң майрамдабак. Бул сен мусулман olarak сага туура келбейт. Урматтуу эже карындашым. Мадина Мунавварада, урматтуу мекендештерим, Бани Кайнука деген базар бар эле. Бани Кайнукада эми яхудтардын базары, ал жерде яхудтар көп. Ошол жерге бир муслима аял, мусулмандын кызы барып соода кылайын деп базарларды аралайт. Бир еврей көрүп калат дагы, яхуди көрүп калып, келип ошол жолугун бир жерге байлап коет. Баягы баскан учурда жолу чечилип кетет. Уят, шерменде. Ошончолук уялып кетет, кысынып кетет, баягы жерде кыйкырып жиберет да. Бүгүнчү кеңири жылаңач болуп көчөдө жүрөт, кыйкырыш акта турсун. Качан келип зордоп койгондо анан кыйкырат да. Ага чейинки амалдарды токтотпойт. Бул маселени көрүп калган бир мусулман келет дагы баягынын башын алат, өлтүрөт баягыда. Көйнөгүн байлап койгондо. Яхудилер чогулуп келип бул адамды өлтүрүп коет. Пайгамбар салсам бардык аскерлерин чогулуп келип баягы бир аялдын, бир муслима кыздын намысы үчүн бардык аскерлерди чогултуп жыйнап келет да. Бир муслиманын башын жанчып өлтүргөндүгү үчүн ошолорду барып башын жанчып таш менен өлтүрөт. Бир муслиманын кызынын намысы үчүн. Бүгүн намысыбыз эмне болуп атат? Көчөгө чыксаң эмне болуп кетип атат? Соцсеттерге кирсең сенин намысың эмне болуп кетип атат? Жездеңер турмушка чыктыбы? Эми жездемдин маселеси, жездем караш керек деп, эже жолуңду кий деп ачыгын эле айт. Түшүндүрүүнүн жолу ыкмалары көп. Жакшынакай актер бол, ыйлап айт. Кээде түз айт, кээде кополураак айт. Атаң кичине лохурак, дайысыраак болсо апаңа өзүң айт. Апа жолук кийиңиз, мындай намыс экен, мен билдим ушул нерсени. Кечирип коюң менен тийсе. Деп апаңа дагы айт керек болсо. Жолук маселеси. Сен өзүң көчөгө чыгып мындай
жакшы фигурный кыз кетип атса кандай көз карашта карайсың? Башка эркектер дагы сенин эже карындашың ошондой көз карашта карайт да. Муну кара санаган душман катары эмес, эскиче бир молдо катары эмес, сага жакшынакай тилде айтып атам. Өзүң дагы айтып көрчү. Ушундай карайсың да турабы? Мадина Мунавварада болуп өткөн окуя экен бул, а? Биз айта турган маселе, урматтуу мекендештерим, биз эркектер 8-мартта бербейли, эже карындаштарыбыз айттарда, жума күндөрү белек талап кылгыла. Жума экен, өмүрлүк жолдошум мага белек бериңиз, бүгүн майрам, күнөөсүз өткөн күндөрүң, ибадат менен өткөргөн күндөрүң бул майрам болуп эсептелет мусулмандарга. Аялдар өзүңөрдү күнөөгө тартып 8-мартты майрам кылып албагыла. Өзүңөргө майрам деп 8-мартты билбегиле. Өзүңөрдү ушул күнгө тутпагыла. Ушул күндө өзүңөргө багыштабагыла. Башка күн толтура. Эгерде мамилеңиз жакшы болсо өмүрлүк жолдошуңуз менен, өмүрлүк жолдош olarak эриңиз менен, аял менен эрдин мамилеси сонун боло турган болсо, 8-мартка эч кандай кажет жок мекендештерим. 8-март ушул. Көчөлөрдө жүргөндө 8-мартта гүл алып бергенде бир катар ойлонгола баштанайын. Мен магазинге кирсем, кимдин магазинге кирип атам? Ал магазинди ким салды? Мен берген акчам кимге кетет? Барып арак ичебиз, сойкулук кылабы, не кылат? Бүт мындай байкайм да, кирип аткан магазин кимге караштуу билем. Мен кимге берип атам акчаны, ошого маани берем. Сиз майрамдап аткан майрам кимге караштуу? Бир түшүнүп алыңыз мекендештер. Биз кече Газадагы маселелер болгондо бойкот маселесин айтсак, бойкот кылып калабыз да. Кока-кола ичпейм, фанта ичпейм, андай коюм, бул еврейлердики экен деп. Ошондой кылып калабыз. Анан кичине убакыт өтүш менен кайра эле ошол система, кайра эле ичмей, жемей, кайра эле алардын товарын жемей, мындай маселелер көп болот. Тарыхта мындай байкап келсеңиз, еврейлер ар дайым согуш ачат, биз бойкот дейбиз, кичине бир айдай бойкот болот да, анан элдер унутулуп кетет. Мына уялыш керек да мекендештерим. Алардын майрамын майрамдап, алардын кийген кийимин кийип, жеп берген нерсесин жеп, ичип, күлүп, ойноп, майрамдап, сайраңдап жүрө берсек. Анан качан бир уруш келип калса, бирөөздү өлтүрсө, автомат менен сиз берген акча менен курал жарак алып туруп бир мусулманды өлтүрсө, анан бойкот деп болуп, кайра кичине убакыт өткөндөн кийин дагы кайра улантып берсек, бул маселени, бул уят эмеспи? Шермендечилик эмеспи? Майрамыңызга маани бериңиз мекендешим.